27 бөлүм. Италияга кеме менен сүзүп бара тургандыгыбыз чечилгенден кийин Павылды жана бир нече туткунду Августтун аскер бөлүгүнүн Ули деген жүз башчысынын колуна тапшырышты. Адрамиттик кемеге түшүп жолго чыктык. Ал кеме Асиядагы кемелер туруучу жайдын жанынан өтмөк. Тессалоникадан келген македониялык Аристарх биздин жаныбызда эле. Эртеси күнү Сидон шаарына токтодук. Ули Павылга адамгерчилик кылып, досторуна барып келүүгө жана алардан жардам алууга уруксаат берди. Ал жерден чыгып Кипрге келдик, анткени шамал бизге каршы согуп жаткан эле. Киликия менен Памфилиянын жанынан сүзүп өтүп, Ликия аймагындагы Мира шаарына келдик. Ошол жерден жүз башы Италияга бара турган Александриялык бир кемени таап, бизди ошого отургузду. Бир нече күн жай сүзүп жүрүп отуруп, зор кыйынчылык менен Кинит шаарына жеттик. Шамал бизге каршы согуп, жолубузду улантууга мүмкүн болбогондуктан, Салмон тумшугунун жанындагы Крит аралына сүзүп келдик. Анын жанынан да кыйынчылык менен өтүп, Ласая шаарынын жанындагы кемелер токтоочу Жакшы жай деген жерге келдик. Бир топ убакыт өтүп, Орозо маалда бүтүп калган эле. Сууда сүзүү коркунучтуу болуп калгандыктан, Павыл аларга кулак салгылач, мындан ары жол жүрүү жүк менен кемеге гана зыян алып келбестен, өмүрүбүз үчүн да коркунуч туудурат деп эскертти. Бирок жүз башы Павылдын сөзүнө караганда, кеменин бургучун башкаруучу менен кеме башчысына көбүрөөк ишенди. Кеме токтоочу жай кыштоого ылайыксыз болгондуктан, кемедегилердин көпчүлүгү бул жерден чыгалы, эгерде мүмкүн болсо түштүк батыш жана түндүк батыш шамалынан далдаа жайгашкан Криттин кеме токтоочу жайы Финикке жетип, ошол жерде кыштайлы деп кеңеш беришти. Түштүк шамалы сого баштаганда алар тилегибизге жеттик деп ойлоп, Критти жээктеп сүзүп жөнөштү. Бирок тез эле түндүк чыгыш шамалы деп аталган катуу шамал башталды. Катуу шамал болгондуктан кеме шамалга туруштук бере албай калды. Ошентип биз шамал айдаган жакка бара жаттык. Кабуда деген бир кичинекей аралдын жанынан өткөндө биз кеменин кайыгын араң кармап калдык. Кайыкты кеменин үстүнө чыгаргандан кийин кемени тегерете жоон аркан менен курчадык да, кумга сайылып калуудан коркуп, парусту түшүрүп калкып жүрө бердик. Шамал күчөй бергендиктен эртеси күнү кемедеги жүктү ыргыта баштадык. Ал эми 3-күнү күнү өз колубуз менен кеменин жабдуусун ыргыттык. Бир нече күн бою күн да жылдыздар да көрүнгөн жок. Шамал болсо күчөгөндөн күчөй берди. Ошондо биздин аман калууга болгон үмүтүбүз үзүлө баштады. Кемедегилер көп күндөн бери тамактаныша эле. Павыл ортого чыгып мындай деди: "Эркектер, менин кеңешимди уксаңар болмок. Криттен чыкпай кое турганда мындай кыйынчылыктарга учурамак эмеспиз. Зыянда тартмак эмеспиз. Азыр болсо силерди кайраттанууга чакырам, анткени бирөөңөр да өлбөйсүңөр. Кеме гана кыйрайт. Мен таандык болгон, мен кызмат кылган Кудайдын бир периштеси ушул түнү мага келип: "Коркпо, Павыл, сен Рим патшасынын алдына барышың керек. Сени менен бирге кемеде бара жаткандардын баардыгын Кудай сага берди" деди. "Ошондуктан эркектер кайраттангыла, анткени мен Кудайга ишенемин. Мага кандай айтылса, ошондой болот. Биз бир аралга туш болобуз. Биз Адрия деңизинде шамалга айдалып бара жатканыбызга 14 күн болгондо түн ортосуна жакын кемечилер кургактыкка жакындап калышканын билишти. Ошондо алар суунун тереңдигин өлчөп, анын 20 саржан экендигин билишти. Бир аз жылгандан кийин дагы бир жолу өлчөп көрүп, 15 саржан экендигин билишти. Аскага урнуудан коркуп, кеменин арткы бөлүгүнөн 4 оор кайырмак темирди сууга чүрүштү да таңдын атышын күтүштү. Кемечилер кемени таштап качмакчы болушту. Алар кеменин тумшук жагынан оор кайырмак темирлерди сууга чүрүмүш болуп, деңизге кайыкты чүрө башташты. Павыл жүз башыга жана аскерлерге мындай деди: "Эгерде кемечилер кемеде калышпаса, анда силер аман калбайсыңар." Ошондо аскерлер кайыкты байлап чүргөн жиптерди кесип жиберишти. Кайык сууга түшүп кетти. Таңга маал Павыл баардыгын тамактанып алууга чакырып: "Кабатыр болуп жатканыңарга бүгүн 14 күн болот. Эч нерсе да жейлексиңер. Аман калышыңар үчүн тамактанып алгыла. Эч бириңердин башыңардан бир тал чачыңар да түшпөйт" деди. Ушул сөздөрдү айткандан кийин нан алып баардыгынын алдында Кудайга ыраазычылык билдирди да нанды сындырып жей баштады. Ошондо баардыгы кайраттанып тамактанууга киришишти. Кемеде баардыгы болуп 276 киши элек. Тамактанып бүткөндөн кийин буудайды деңизге таштап, кемени жеңилдете башташты. Таң атканда алар жээги кумдуу бир булуңду гана көрүштү. Бирок кайсы жерге келишкенин билишкен жок. Ошондо алар жээкке чыгууга аракет кылууну чечишти. Оор кайырмак темирлерди чечип, деңизге таштап салышты. Анан кеменин байланган бургучтарын чечип, кичинекей парусту шамалга тосуп, жээкти көздөй сүзүп жөнөштү. Сүзүп бара жатып, бир саяң жерге туш болушту. Кеме кумга сайылып калды. Кеменин тумшугу кумга тыгылып, жылбай калды. Ал эми арткы бөлүгү толкундун күчү менен талкаланды. Туткундардын эч бири сүзүп качып кетпеш үчүн аскерлер аларды өлтүрүп салууну чечишти. Бирок жүз башы Павылды аман алып калууну каалагандыктан буга жол берген жок. Ал сүзгөндү билгендерге кемеден биринчилерден болуп секирип чүп, жээкке чыгууну буйруду. Калгандарга болсо тактайлар менен кеменин сыныктары менен кургактыкка чыгууну буйруду. Ошентип баардыгы аман эсен кургактыкка чыгышты.